Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кыргызстандык тегүүчүлөрдүн товарларын Орусияга киргизүүдө чегирадагы тоскоолдуктарды жою боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдарга курган маегинде билдирди. Анын сөзүнө караганда, Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн барган жүктөрдү текшерүүнү күчөттү. Касымалиев Орус-Казак чегарасында жүк ташуучу автоунаалардын uzun кезеги пайда болгондо кыргыз өкмөтү делегация жөнөтүп, жеринен таанышып келгенин, экономика жана коммерция министрлигинде буга байланыштуу штаб түзүлгөнүн кошумчалады. Бул жерде экономика министрлигинде штаб түзүлдү. Азыр ар бир фактыны дароо бизге жеткирип атат. Биз орус тарап менен байланышып, ал маселелерди чечип атабыз. Штабтан сырткары бүгүнкү күндө орус тарап менен мындай жакшы бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бирдиктүү бир оператор түзсөкпү деп атабыз. Ушу бизден келген товарлар ошол бирдиктүү оператор текшерип туруп, анан өткөнгө ыңгайлуу болсун деп. Биздин тигүү жагындагы тармакта иштеп аткандарга өзүлөрүнүн товарын эгер өзүнчө алып барсак, мындай каршылык деле болбойт, өтүп атат. Бирок баягы бизде Озон, Wildberries деген маркетплейстер бар эмеспи? Ош жерге барган товарларды ал жерден жана кошумча нарк салыгын ким төлөйт деген маселе болуп да кармалып атат да. Биз алар менен да азыр чечип атабыз жакынкы күндө. Сентябрдан тарта Кыргызстандан бараткан жүк ташуучу автоунаалар Казакстан менен Орусиянын чегарасында көпкө кезек күтүп, тыгын пайда болгон. Казакстандын транспорт министрлиги кезектин узарышын Орусия текшерүүлөрдү күчөткөнү менен түшүндүргөн. Орус бажычылары жана чегарачылары жүктөрдүн документтерине, анын ичинде санитардык жана фитосанитардык талаптар боюнча жаңы чараларды киргизгени маалым болгон. Ушундан улам кыргызстандык ишкерлердин товарлары убагында жетпей же артка кайтып чыгымга учураган. Айрым тигүү цехтери ишин токтотуп жатканын билдирген. Чегарадагы uzun кезек тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 27 ноябрда Бишкекке мамлекеттик сапары маалында журналисттерге маалымат берип, буга Казакстандан жүк ташуучу машинелер тиешелүү документи жок эле Орус чегарасына өтүп жүргөнү себеп болгонун айткан.